Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге суранычтар боюнча вайна деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында Иван Ермаков аттуу адам менен таанышабыз. Ал тергөөдө журналисттерге сурак берип отурган болот. Ал баардыгы Чечняда башталгандыгын айтып, ал аскер кызматында жүргөн кезде бир жерден атышуу болуп кетип, Иван жанындагы Федя экөө чечендерге кармалып туткунга түшүп калышат. Чечен бандиттеринин башында турган адам Аслан Бугаев болчу. Алар Иван менен Федяга ар кандай жумуштарды кылдырышып, акысына тамак беришчү. Күндөрдүн биринде эле алар эки англичан адамды, Маргаретти жана Джонду алып келишет. Көрсө алар Грузияда спектакль коюп жүргөн кармап алышып, Бугаев аларды да туткундукка алып акча өндүрмөкчү болуп жатыптыр. Бугаевдин адамдары алар менен кошо эле дагы эки орус аскерин алып келишип, аларды туткундукка алып эч кандай акча өндүрө албаарын түшүнгөн Аслан экөөнү тең өлтүртүп, бирөөсүнүн башын кестиртип салат. Анан да Асландын адамдары өлтүргөндөрдү видеого тартып алышты. Иван менен Федянын иш убактысы бүтүп, аларды кайрадан чуңкурга салышканда, Иван ошол жактан жанагы англичандар менен таанышат. Көрсө ал англис тилин дагы жакшы билет экен. Андан тышкары алардын арасында дагы бир еврей бар болчу. Аслан андан да акча өндүрмөкчү болуп, бирок акчасы кечигип жаткандыктан күн санап эле ал еврейдин манжаларын кестире баштайт. Иван интернетти да жакшы түшүнгөндүктөн Асланга ар кандай маалыматтарды таап берет. Асланга согуш дээрлик пайда алып келбей калгандыктан, ал ушинтип ар кайсы адамдарды кармап алып туткундап, алардан акча өндүрө баштаган. Анткени менен Асландын өтө чоң пландары бар болчу. Ал согушту күчөтүп, бүткүл орустардын баардыгын түндүккө кубалап, көп жерлерди чечендер басып алып, эйлик кылуусун көздөп жаткан. Англичандар Иванга жуунгусу келип жаткандыгын түшүндүрүп, Иван болсо ал жөнүндө Асланга айтканда, Аслан Маргаретти арканга байлап агып жаткан сууга салдырат. Андан кийин баардык туткундарды көчүрүп келишип, башка чуңкурга салышат. Ал жактан бир топ жаракат алып, дээрлик кыймылдай албай калган туткун капитан Медведевди жолуктурушат. Иван жана Маргарет дароо эле анын жараттарын текшерип, жардам бере башташты. Ал эми Джон менен Маргарет жакында үйлөнөлү деп жатышкан болчу. Бирок эми минтип кырсык басып, алар туткунга айланып отурушат. Джон күн сайын өзүнүн жакындарына байланышка чыгып, Асланга бир топ суммадагы акчаны таап берүүгө аракеттенип жатты. Бирок анын телефон чалууларынан эч кандай жыйынтык чыкпай жаткандыктан, Аслан Джонду кое берүүнү чечет. Ал Джонго сен 2 айдын ичинде мага 2 миллион фунтту таап келип беришиң керек. Эгерде таап келбесең же убактысынан кечиге турган болсоң, менин аскерлерим Маргаретти каалагандай колдонушуп, андан соң башын кесип салабыз деп түшүндүрөт. Джон Асланга макул болуп, Аслан аны менен кошо Федя менен Иванды дагы бошотот. Анткени бул эки жаш жоокерге эч ким деле акча төлөп бербейт болчу. Алар кетип жатканда Аслан Иван менен Федяга: "Силер экинчи бул тарапка кайтып келбегиле. Эгер кайтып келсеңер, дароо өлтүрөбүз" деп эскертет. Ошентип эки жоокер жана бир англичан Москвага да жетип барышып, алардын бошонуп чыккандыгы жөнүндө телеканалдардан көрсөтүп жатышат. Автобекеттен Иван менен Федя бири-бири менен коштошуп, экөө эки тарапка жөнөп кетишти. Иван болсо дароо эле капитан Медведевдин суранычы боюнча анын үй бүлөсүн таап келет жана Медведевдин аман эсен экенин, бирок туткунда экендиги жөнүндө айтып берет. Көрсө Асландын бир тууганы Россия Федерациясында камакта болгондуктан, ал капитан Медведевди ошол камакта жаткан бир тууганына алмаштырып алууну көздөп жатыптыр. Бирок бийликтегилер мындай алмашууга шашылбай жатышат окшойт. Ошентип Иван Медведевдин үй бүлөсүнө бир аз да болсо сүйүнтүп кабар берип коет да жөнөп кетет. Ошентип Иван андан ары өзүнүн үйүнө Тобольскко келет. Бирок Иванды үйүндө деле жыргаткан эч нерсе күтүп турган эмес болчу. Анын атасы учурда ооруканада жаткан болуп, бирок ооруканадан чыкса деле ичкиликке өтө берилип кеткен болот. Ал эми Ивандын достору, жоро жолдоштору болсо бүт бандиттерге айланышыптыр. Кыскасы, Иван өз жергесинде жакшылыктуу жумуш дагы таба албай, анын жашоосу бүтүндөй туңгуюкка кептелип турду. Ал Медведевди туткундуктан бошотуп алалы деп бийликтегилерге да кайрылып көрөт. Бирок бийликтегилер албетте анын сөзүн уккусу келген жок. Өз өлкөсүнө келген Джон дагы бийлик органдарына кайрылып көрүп, бирок албетте бийликтен эч кандай жардам болбойт. Үй жайын, кыймылсыз мүлкүн сатып жиберейин десе, алар дагы кыска мөөнөттүн ичинде сатылып кетиши мүмкүн болбой турду. Кайрылбаган жери калбай, туугандарынан да эч кандай жардам жок болуп жаткандыктан, теле берүүгө интервью берип чыкканга аргасыз болот. Ошол берген интервьюдан кийин ага телеканалдын бир кызматкери жетип келип, биздин телеканал сизге жардам кылып 200 000 фунт бергени жатат. Бирок албетте бир шарт менен, сиз кесиптешиңизди куткарып келүү операциясында көптөгөн видео маалымат тартып келесиз деп айтат. Джон ага макул болуп, Лондондон Москвага учуп келет. Албетте Москвадан да ага жардам берчү эч кимди таба албайт. Бирок бактыга жараша бир котормочу менен сүйлөшүп калып, ал адам Джонго Владикавказдагы туткундарды бошотуу менен алектенген адамдардын номерин берет. Бирок Джонго ишти баштоо үчүн эң эле
биринчи котормочу керек болуп турду. Ошондуктан ал кайра эле баягы Иванга байланышып жолугат да. Андан жардам берүүсүнө өтүнүп, мен Аслан үчүн чогулткан 400 000 фунт акчам бар. Бирок Аслан мага 2 миллион фунт алып кел деп айткан. Мен анча акчаны албетте таба алган жокмун. Бирок менин оюмча Владикавказдагы туткундарды бошотуу менен алектенген адамдар бул сумманы Асланга берип Маргаретти кайтарып алууга көндүрөт болуш керек деп айтат. Анан да ал Иванга менде андан тышкары ашыкча 35 000 фунт акчам бар. Эгер бул ишти аягына чейин чыгара турган болсок, мен ошол 35 000 фунттан ашкан акчаны бүтүндөй сага берем деп айтат. Анда Иван ага башында макул болгусу келбей туруп, бирок негедир бир аз ойлонгондон кийин Джонго жардам берүүнү чечет. Анын ички туюму эмнегедир ошол жака кайтып барууну көздөп турду. Балким ал бир келген мүмкүнчүлүктө капитан Медведевке жардам көрсөткүсү келип жаткандыр. Ошентип Иван менен Джон а дегенде курал жарактарын жана башка керек жарактарын алышат да дароо эле кайра Владикавказга жөнөп кетишти. Ал жака барганда Джон айткан туткундарды бошотуу менен алектенген адамдарга Иван өзү барып жолугуп, Иван ал адамдын сүйлөгөн сөздөрүнө карап эле ал Иванды жөн эле алдап акчага сындырып жаткандыгын түшүнөт. Ал нерсени Джонго түшүндүрүп, баягы Асланга өздөрү эле бармай болуп, Иван Чечняга кетип жаткан жоокерлер менен сүйлөшүп, жоокерлер болсо аларды унаанын аркасына жашырып коюшат да бардык блокпосттордон өткөрүп кетишет. Ошентип экөө аларга бир жерден рахматын айтып түшүп калышат да андан ары жөнөмөкчү болушат. Ушул кезге чейинки болгон нерселерди Джон улам сайын видеого түшүрүп жаткан болот. Аны байкап калган Иван мени видеого тартпа деп айтып, негизи эле бизге жардам берген адамдарды видеого тартпа деп айтат. Бирок Джон аны укпай эле улам сайын видеого тарта берет. Эми алар Ивандын планы боюнча дарыянын жээгиндеги ичке жолду таш менен тосуп жатышкан болчу. Бир кезде куралчан адамдардын унаасы келип токтогондо, Иван аларды күтүлбөгөн жерден атып бардыгын өлтүрүп салат. Андан соң өлүктөрдү дарыяга ыргытып унаасын айдап кетишет. Унаанын аркасында болсо ар кандай жардыруучу заттар, мылтыктардын түрлөрү бар экен. Иван ал адамдарды ойлонбостон эле атып өлтүрүп салгандан кийин мындай көрүнүштү көргөн Джон ойлонуп эле отуруп калат. Анда Иван Джонго жакшылап түшүндүрүп, сен азыр өз өлкөңдө жүргөн жоксуң, бул жерде азыр согуш болуп жатат. Эгер сен өлтүрбөсөң, анда сени өлтүрүп кетишет деп айтып түшүндүрүп, эгер сен өзүңдү жыйнабасаң, анда мен андан ары барбай артка эле кайта берейин десе, Джон өзүн жыйнап Иванды токтотуп аягына чейин барабыз деп айтат. Эртеси жолдо кетип бара жатып алар бир Руслан аттуу чеченди кармап алышат. Иван Русланга өзүн аскер адамы катары көрсөтүп, рациясын алып чыгат да, эгер мен эртең түшкө чейин байланышка чыкпасам, анда Руслан Шамаевдин үй бүлөсүн таап өлтүргүлө деп сүйлөп коет. Анда Руслан эгер Иванга жардам бербесе, үй бүлөсүнөн ажырап калышы мүмкүн экенин түшүнүп, дароо эле Ивандын суроолоруна чындык менен жооп берип жардам бере баштайт. Руслан алардын Асланга бара жатканын түшүнгөн соң, жанагы унааны жардан ары түртүп жиберип, биз кыска ашуу аркылуу жөө ашып өтөбүз деп түшүндүрөт. Анткени жанагы унаа Асландын адамдарыныкы болгондуктан, эгер билинип калышса дароо өлтүрүп салышмак. Джон болсо видеого түшүрүүнү улантып жатты. Ал таң калып Иванга суроо салып, сен эмнеге ар дайым Русланды уруп согуп, жаман мамиле кылып жатасың деп сураса, Иван ага бул элдер ушундай мамиле менен гана түшүнөт деп коет. Ашууну ашып баратканда Руслан Иванга өзүнүн баласы бар экенин айтып, жана ал баласын Москва университетине окуткусу келерин айтат. Иван болсо Русланга менин тааныштарым бар. Эгер сен бизди сатпай бул ишти аягына чыкканга жардам берсең, мен сенин балаңды Москва университетине өтүүгө жардам берем деп айтат. Алар чукулдап калганда Иван Асланга байланышка чыгып, биз Джон экөөбүз акчаны алып кайтып келе жатабыз. Буюрса 4 күндүн ичинде жетип калабыз деп айтып, бирок бул кезде Джонго берилген убакыт дээрлик соңуна чыгып кеткендиктен, Маргаретке тийишпей турабыз деп убадаңды берип карган десе, Аслан Иванга убадасын берип карганат. Бирок сүйлөшүп бүткөндөн кийин Руслан Иванга Асландын бир да сөзүнө ишенүүгө болбой тургандыгын айтып, ал канча карганса да убадасына турбай, керек болсо үчөөбүздү кошуп өлтүрүп коюшу мүмкүн деп айтат. Ошондуктан Иван Асланга ишенбей, дароо эле аларга кол салып ишти башка жол менен бүтүрүүнү чечип, Русландын да колун чечип ага курал берет да. Эгер мен өлүп калсам, сенин үй бүлөң да өлөт. Ошон үчүн биз менен бол деп согушка жөнөшөт. Руслан дагы Иванга ишенип, үй бүлөсүн ойлоп, алар менен кошо жөнөдү. Салгылаш башталардын алдында Джон башына видео камераны орнотуп алат. Алар күтүлбөгөн жерден Асландын бир канча кароолчусун атып өлтүрүшөт да. Иван Асландын бөлмөсүнө кирип барып, туткундарды бошотуусун талап кылат. Ошол жердеги Асландын адамдарын жок кылышканы менен, Асландын адамдары өтө эле көп болчу. Бутуна туруп баса албаган капитан Медведевди да алып, ашуу менен ашып кетүү мүмкүн эмес эле. Ошондуктан Иван Асландын өзүн туткундукка алып, анын аскерлеринен качып отуруп Чечнядан чыгып кетмекчи болот. Джон чуңкурчага түшүп барып, ал жакта араң эле жандары калган капитан Медведев менен Маргаретти көрөт. Көрсө Аслан сөзүнө турбай, анын адамдары күн сайын Маргаретти зордук зомбулукка салып, дээрлик оорукчан кылып салышкан болот.
Ушундан кийин кыжыры кайнаган Джон түз эле барып Асланды өз колдору менен аткылап өлтүрүп салат. Эми Иван же жол менен же ашуу менен качып кете албай эмне кылам деп отуруп калганда, капитан Медведев ага дарыя аркылуу качалы деп сунуштайт. Калгандары кайыкты жазаганча Иван чоң куралы менен Асландын каптап келе жаткан адамдарын аткылап туруштук берип турду. Акыры алар жазаган кайыктары менен дарыя аркылуу качып жөнөшүп, Асландын кууп келе жаткан адамдары менен бир топко чейин атышып отуруп, бир кезде кургактыкка чыгып, ал жактагы мунарага чыгып бекинишет. Ошол жерден капитан Медведев аскер кызматында иштеген өзүнүн досторуна байланышка чыкканга мүмкүн болуп, тиги учактар бат эле жетип келип Асландын адамдарын жок кылышат. Ошентип баардыгын куткарып калышып, аскердик базага алып келишет. Ал жерден Джон Иванга убада кылган акчасын берип, Иван болсо ал акчаны капитан Медведевдин операциясына төлөп берет. Ивандын жардамы менен Руслан Шамаев Москвага жеткенге мүмкүн болуп, анын баласы дагы ошол жактан университетке өтөт. Иванды болсо кылган кылмыш иштери үчүн, адам өлтүргөндүгү үчүн жоопко тартмакчы болушат. Джон болсо ушул болгон окуянын негизинде кино тартып чыгып, кинонун аркасынан көп акча табат. Ал кинодо чыныгы окуя кандай болгон болсо, ошондой көрсөтүлөт. Ивандын сотунда ага көптөгөн далилдер болгондуктан, Ивандын таламын талашкан бир гана капитан Медведев болду. Ал эми Джон болсо ошол бойдон Россия Федерациясына кире албай калат. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достору, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.